Birinci bilet. Qayсы учурда айдоочу аргасыздан токтойт? Транспорт каражатынын техникалык жактан бузулушу үчүн жүрүүчү бөлүктө токтогондо. Эгер айдоочу өз учурунда өзүнө көз каранды болбой калган жагдайларда башка айдоочуларды эскерте албай калса, аргасыздан токтогонун билдириш үчүн жогоруда көрсөтүлгөн кайсы белгини койсо болот? Биринчиси аварийный знак, экинчиси габаритный знак, үчүнчүсү прочая опасность. Андан башка дагы коркунучтар бар экенин эскертет. Демек бизге А варианты. Караңгыда бороон чапкын болуп жатканда жол жакшы көрүнүшү үчүн кайсы фараларды жандырса жакшы болот? Туманга каршы фаралар менен бирге жакын жарык берүүчү фараларды. Эгер жөө жүргөн кишилер өткөн өткөлдөн кийин унаалар топтошуп туруп калса, айдоочу кайсы жерге токтошу керек? Так жөө адам өткөлүнүн алдында. Кимиси жол тилкесине туура жүрүп баратат. Мотоциклдин айдоочусубу же мопеддин айдоочусубу? Тилкенин оң жагында кетип бараткан мотоциклдин айдоочусу. Жолдун тилкесинде оң тарабында кетип бараткан мотоциклдин айдоочусу гана туура жүрүп баратат. Жөө адам өткөллөрүндө башка унааларды озуп өтүүгө уруксат берилеби? Жөө адамдар бар болгондо тыюу салынат. Кайсы учурда унааны пайдалана берсеңиз болот? Унаанын алды жагында саргыч түстүү жарык берген жарык берүүчү приборлор орнотулса. Сиз уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан ашпаган жүк ташуучу унааны айдап бара жатасыңар дейли. Сизге кайсы багытта жол жүргөнгө уруксат берилет? Каалаган багытка уруксат берилет, бардык багытка. Анткени бул знактар бизге тиешеси жок. Сиз солго бурулайын деп жатасыз, жеңил машинеге жол берүү үчүн кайсы жерден токтошуңуз керек? Кесилиштин алдындагы чийинде. Кесилиштин алдындагы чийинде. Жогоруда кайсы белгилер артка кайрылганга уруксат берилет? Бардыгы артка кайрылганга уруксат берет. Бул жолдо канча кыймыл тилке бар? Бул жолдо 4 кыймыл тилке 2 бөлүктөн турат. Бул жагы 1 бөлүк, бул жагы 1 бөлүк. 4 тилкеден турат. 1, 2, 3, 4. Жол кырсыгы болгондо айдоочу унааны кантип белгилеши керек? Жол кырсыгы болгондо жогорудагы 2 жол менен. Механикалык коробка менен иштеген унаа менен өр тартып, подиумга чыгып баштаганда, кол тормозду кайсы мезгилде өчүрө кое бере башташ керек? Подиумда. Кыймылды баштаганыңыз менен бир мезгилде. Айдоочу жөнгө салынбаган жөө жүргүнчүлөрдүн өткөлүнө жакындаганда, жөө жүргүнчүлөргө кайсы учурда жол берүүгө тийиш? Унаа жүргөн жолдо бараткан жөө жүргүнчүлөрдү багытын өзгөртүүгө же токтотууга мажбурласа. Айдаганына 2 жылдан ашып калган жеңил унаанын айдоочусу эл жашаган жерлерден тышкаркы жерлерде сол катарда канча ылдамдык менен жол жүрө алат? Ылдамдыгын саатына 50 км азайтпашы жана 90 км ашпаш керек. Бул 50дөн ограничение минимальный скорость бир гана мына ушул тилкеге тиешелүү. Калктуу конуштан тышкары болгонуна байланыштуу бул жерде 90га чейин жүргөнгө уруксат берилет. Өр жердин аягында, подиумдо жүк ташуучу унааны озуп өткөнгө уруксат берилеби? Жүк ташуучу унааны озуп өткөнгө уруксат берилбейт, тыюу салынат. Жеңил унаанын руль башкаруусунун жалпы люфту канча болсо, аны башкарууга уруксат берилет. 10 градустан ашпаса. Эл жашаган конушта сиз кайсы багытта гана жол жүрө аласыз? Биз Б багыты гана уруксат берилет. А багыты уруксат берилбейт, анткени А багытында эгер бурула турган болсок, А багытындагы полосадагы унаа түз жүрө турган болсо, бул жерден жол кырсыгы болуп калат. Ошондуктан бизге бир гана Б багыты уруксат берилет. Эгер реверсивдүү светофор өчүрүлгөн болсо, сизге реверсивдүү жол жүрүү тилкесине өтүүгө уруксат берилеби? Мына бул жака. Эгерде 1 разметка боло турган болсо, уруксат берилет. Эгерде 2 разметка боло турган болсо, тыюу салынат. Светофор өчүк болгон учурда. Демек, тыюу салынат.
Түркүктө орнотулган убактылуу белгилер жол чейиндерине карама-каршы келсе, айдоочу эмнеге ылайык иш кылышы керек? Жол белгилеринин талаптарына ылайык деген вариантты тандайбыз. Мына ушинтип бүтөт.